Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулилlah. Жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга Алла Тааланын саламы жана салаваттары болсун. Биз бүгүн сүйлөй турган темабыз бул тармактык маркетинг, сетевой маркетинг десем жаңылышпайм. Себеби бул маселеге эмне дагы биз кайтып келип атабыз, бул дагы деле коомчулукта өтө актуалдуу десек жаңылышпайм. Азыр элдер бул баягы жөнөкөй элдер менен баарлашып, учурашып, кезигишип товарларды сатпастан бул азыр башка өңүттө десем жаңылышпайм өттү. Бул баягы Instagram, соц тармактарга, Facebook жана башка болуп өтө баштады. Бирок ошондой болсо дагы бул маселеге биз токтололу деп атабыз. Тактап айтканда, баарыңар билесиздер, Кыргызстан мусулмандар аалымдар кеңеши тарабынан тармактык маркетингдин болбойт, муну менен иштегенге болбойт деген фатвасы чыккан. Ошол фатванын айланасында көп сөздөр дагы болуп келет. Ошону биз жөнөкөй тил менен дагы да биздин ошол жарандарга түшүндүрүп кетмекчибиз. Себеби көп жарандар ошо шылуундарга, алдамчыларга дагы да алданып калып атат. Бизге келген адамдар дагы көп бул туурасында. Эзи бул тармактык маркетинг деп айтып атканыбыз бул Америкада италиялык Чарльз Понци деген адамга кандай бир тиешеси бар. Себеби Чарльз Понци Америкада туруп 1919 жылы bir компания негиздейт. Ал компаниянын максаты, анын ишмердүүлүгү кандай болгон десеңер, ал компания адамдардан бир кагаздарды, бир нерсени сатып, 150%ды 25 күндүн ичинде кайтарып берем деген убада менен пирамидалык системаны ойлоп табат. Тактап айтканда, элдер акчасын салып, ошо Понцинин компаниясына 45 күндүн ичинде 150% кайтарым акчасын алам деген ишенимде ушундай ишенип, ага акчаларны салышат. Бирок бул Понцинин компаниясы бардык кардарларга акчасын бере албайт. Себеби билесиздер, пирамидалык схемада жогорку турган адам элдин акчасын ала берет. Ал эми ошол компанияга ортодо акча салган адамдарга бир аз тамызып, кичине акча берип, мына силер акчаңарды, кирешеңерди алып атасыңар деп, мындай убактылуу кармап турат. Бирок элди көп чоңоюп, бардык элдин акчасын салган акчасына кайра кайтарымды бере албай калгандан кийин компания өзүнөн өзү кулайт, же болбосо мамлекет мунун шылуундугун билип калгандан кийин тыюу салат. Понцинин компаниясы ошол өткөн кылымдын башында ушинтип мыйзам чегинде Америка тарап тыюу салат. Биз муну эмне үчүн бул схеманы айтып жатабыз? Себеби азыркы пирамида, азыркы ошо сетевой тармактык маркетингде иштеген адамдарда да байланышы бар. Бул жөндөн жөн эмес. Мындай өлкөлөрдө, Америка жана башка өлкөлөрдө чектөөлөрдү салып, мындай жана пирамидалык схемаларга мыйзамдарды киргизгенде, булар башка дагы бир жолун, баягы эми товарды сатуунун жолун дагы бир ыкмасын издегенге аракет кылышат. Мындай
мисалдар, мисал үчүн жанакы элди алдап мына мынча акчага бергиле, салгыла, биз аябай көп пайыз менен акчаңарды кайтарып беребиз деген биздин Советтер Союзунда, мисалы ушу 90-жылдарда Сергей Мавроди деген, мисалы үчүн МММ деген компанияны түзгөн адам дагы баарыңарга белгилүү. Мындай нерселер дүйнөдө да болгон, Кытайда жана башка Европа, мусулман өлкөлөрүндө дагы болгон мындай шылуундар, мындай алдамчылар. Тармактык маркетингдин атасы болуп Карл Ренборг деген киши аталат. Бул киши 1927 жылы ошол тамак аш кошумчаларын, тактап айтканда пищевые добавки дегенди өндүргөн Калифорния Витамин деген компанияны негиздейт. Ал компания бара-бара барып Amway деген компанияга намы которулат. Ал азыркы учурда дагы ушул ат менен белгилүү. Дүйнө жүзүнүн көп жерлеринде иштейт. Себеби бул компанияны эмнеге айтып атам атын? Бул азыркы дүйнөдө жүздөгөн компаниялардын атасы болуп эсептелет. Бардык көп тармактык компаниялар ушулардын шакирттери десем жаңылышпайм. Тактап айтканда булардын кандай иштеген системасы, кандай баякы иш алып барат, ошондон үйрөнүп алып, алар дагы ошондой жол менен башкалардан ушундай товарларын сатып, жанакындай мындай шылуундук дейбизби, аракеттер менен акча таап келишет. Тармактык деп айтып атат. Ушу тармактык дегендин сөздүн мааниси бул эмне үчүн мындай деп аталат? Себеби бул компаниялар өздөрүнүн чыгарган продукциясын дүкөндөрдө, базарларда жана башка жерлерде сатпастан адамдар аркылуу саткандыктан муну тармактык деп коет. Кээде дагы жанакындай карапайым адамдарга мындай чоң бир угулсун деп MLM, multi-level marketing, networking деп дагы ушундай бир англис тилиндеги сөздөрдү айтып, мындай укмуш экен дегенси, мындай карапайым адамга бир башкача бир угуза турган аттарды айтып, мындай өздөрүнө тарткысы келет. Ошондуктан бул тармактык маркетинг деп аталышынын бирден бир себеби. Билесиздер, бул тармактык маркетинг ушул өздөрүнүн продукцияларын сатууда баарыңыздар деле байкасаңыздар керек. Бул жөнөкөй баякы БАДы деп коебуз, витамин, чай жана башкаларга булар сатышат көбүрөөк. Бир аз техникада болушу мүмкүн. Булар мисалы үчүн бир нерсени сатууда бир легенда ойлоп табышат. Билесиздер, мына бул чай бул Тибеттен, бул деген деңиздин түбүнөн жанагандай муну бир инновациялык бирдемеси бар деп көптөгөн дарыларга шифа деп элдин баякы алдап, элге ичизип ушундай жолдорду колдонушат. Эл эми мындай бир ишенчек балким жан болушу мүмкүн. Ошондуктан алардын мындай илмегине, алардын бир торлоруна түшүп мындай калышат. Бул жерлерде баякы сатуу ушул ыкмаларында билесиздер, тармактык маркетингде көптөгөн психологдор, ошол маркетологдор, эксперттер, буларга баякы сабактарды өтүп, кантип сатыш керек, эмне кылыш керек, жок дей турган болсо, кандай мисалдарды келтириш керек, албайм дей турган болсо, эмне деген сөздөрдү айтыш керек. Иши кылса, мунун бардыгына баякы кантип элге жанакы өзүнүн продукциясын түртүп, таңуулап сатыш керек, ошонун жолдордун бардыгын үйрөтүшөт. Бул эми
баарыбызга белгилүү болгондой эле маселе. Эми биз ошол фатвага келе турган болсок, фатвалар туурасында да биз өлкөлөрдө, кайсы өлкөлөрдө дагы фатвалар чыккан, бул туурасында биз токтолобуз. Себеби кээ бир биздин жарандар ошол былтыр фатва чыкканда ойлогон, бул Кыргызстан дүйнөдө биринчи өлкө окшойт, ушул фатваны чыгарып аткан, башкалар билбейт. Анан ушул дин алымдары соода сатыктын түрлөрүн билбейт. Булар шариат деле билет, соода сатык, муамалат башкаларын билбейт. Кандайча булар туруп эле бул фатваны чыгарат деген сөздөр дагы айтылат. Айтылып жүрөт ар кандай блогер, ар кандай адамдар аркылуу. Ошондуктан мен фатвага токтолом. Фатвада эң биринчи ошол бардык эмес, эң негизги маселелерин токтолом. Бул жерде кумар маселеси бар, азарт. Бул кандайча дейт турган болсоңор, билесиздер, компания көп учурда ошол компанияга кириш үчүн сен бир белгилүү суммадагы акчага менен киришиң керек. Ошол киргенден кийин сен алып келдиң, мисалы 20 миң менен келдиң. Алар сага ода берет. Сен ол акчаны кирдиң. Сен мындан дагы көбүрөөк акчаны демек аласың. Азарт. Ошол акча менен келген адам билбейт. Ал ошо компаниянын талап кылган шарттарын аткарса, балким алышы мүмкүн. Эгер аткара албай калса, же болбосо алардын өздөрүнүн шарты бар. Мынча баягы көлөмдөгү товарды алышың керек, сатышың керек. Эгер ошону жаппай калсаң, демек сен ошо сен кошкон 20 миңдин ала албайсың кошумча. Демек бул азарт, жөндөн кумар. Жанакы мисалы кумарканага барып, казинодо ойногон сыяктуу эле. Салдың акчаңды, балким утасың, балким утпайсың деген маселе. Бул да ошол кумар маселеси бар. Экинчи маселе, тармактык маркетингде көз боемочулук, алдамчылык бар, анык. Кандай десеңиздер, бул ошол компанияга келген адам билбейт. Ошол жанакы буларда, тармактык маркетингде билесиздер, бизнес план деп коет. Алардын бизнес планы кандай экен десеңиздер, бинарный, ступенчатый, смешанный, жана башка деген баягы ыкма менен сатуу жолдорун булар биздин бизнес маркетинг деп элге айтып коюшат. Эгер ошону аткарбасаң, демек сен баягы акыңды ала албайсың. Мисалы үчүн аларда бинарный деп коет, бияктан канча киши болуш керек, оң жагынан, сол жагынан канча киши болуш керек. Эгер оң жагыңды жап, сол жагын жаппай калсаң, ала албайсың эчтеке. Анан ошол катмардагы турган адам билбейт. Бул өйдө жагындабы, же ылдый жагындабы ошол системанын. Эгер ошол адам ылдыйкы төмөнкү жакта боло турганын билген болсо, анда бул компанияга ал таптакыр иштебейт болчу. Себеби ал билип турат. Эгер жанакындай талаптарды, шарттарды аткарылбаса, демек акча таппайм. Акча таба турган ким? Бул өйдө жак. Себеби ал айтат, сен ушул айда мынча кишини алып келишиң керек, мынча товарды сатышың керек деп. Бирок ал 2 кишини алып келди, бирок үчүнчүсүн алып келе албай калды. Бирок ал айтат, сага мына бул жетпей калды акчаң, кечирип кой деп алдамчылык. Анан көпчүлүк учурда билесиздер, ошо адамдарды тартууда, карапайым адамдарды тартууда ачыктан ачык мындай алдамчылык бар. Бир адамга айтат, сен жаңы бизнести табып кереги жок. Бизде даяр бизнес турат. Сен эмне кыласың, акчаңды салып, дагы башка башыңды оорутуп. Мына бизде даяр бизнес бар.
алдың саттың жанакы ошентип баягы карапайым адамдын капчыгына колун салып эптеп бир акчасын алып ушул компанияга бир түшүрүп бир өзүнүн бонустарын алабыз деп канча деген адамдарды алдап ушундай киргизип алышат өздөрүнүн компаниясына. Үчүнчүдөн бул жакта ошол тармактык маркетингде акысыз өзүнүн баягы мыйзамсыз бир арам жолу менен акчаны жөө деп эсептелинет. Ошол дагы пункт бар. Бул кандай десеңиздер, билесиздер, компанияда айтат да, сен мындай пассивный доходко өткүн келеби дейт. Сен иштеп коесуң бир аз, анан эле акчалар келет, сен чалкалап жатасың, потолокту карап, чит түкүрүп жатасың, акча келе берет дейт. Бирок андай эмес. Бирөөнүн акысын арам жол менен жөө деген кандай? Мисалы үчүн, сиздерде айда ошо пассивный деп өдүкпү? Эгер кылган кызматы үчүн, мисалы үчүн бирөөнү кардарды таап келдиң, аны үчүн баягы шариатта мисалы үчүн акы алса болот. Бирок ал адам 3-чү, 4-чү, 5-чи адамдардын акысынан алганга, акысынан жегенге биздин динибиз, шариатыбыз уруксат бербейт. Мына ошону баягы туура эмес жол менен жөө деп эсептелинет да. Анан бул жерде сүткорлук дагы бар. Бул баягы 4-чү маселе. Бул кандай бир деңгээлде биринчи жанагы кумар деген маселеге дагы байланышы бар. Сүткорлук кандай болушу мүмкүн? Же пара да болуп калышы ыктымал. Мисалы үчүн сүткорлук, сиз алып келип акчаңызды койдуңуз, ошол акча бул товары оборот, ошо сооданын, товардын жүгүртүүсүнөн эмес, ошол түшкөн акчадан, жанакында убада берилген акчадан, пайыздан боло турган болсо, ошо сүткорлук бир ыктымалы болушу бар. Ошондуктан ошол жагынан дагы бул болбойт. Себеби ал 20 миң же канча миң киргизип, мен ошону 30 миң кылып алам деген дагы бир максаттар, ошондой бир талаптар болушу ыктымал. Ошондуктан бул жагынан дагы бул сүткорлук болуп эсептелинет. Ошондой эле бул тармактык маркетингде шариатка ылайык келбеген шарттар дагы бар. Бизде уже айтып атпайбызбы, баягы ошо фатвада жазылган эки келишимдин, эки сооданын бир келишимде болуусу бар дегенде кээ бирлер айтат, анда эки келишим кылып койбойбу депчи. Бул баягы биз ошол келишимдерди ошол сетевой тармакта кандай иштейт дегенде биз ошондо айтылган чечимдер. Бул кээ бир адамдар туура эмес мындай түшүнүшү мүмкүн да. Биздин динибизде ошол даараттан баштап кандай соода бардык нерселер бар. Бардыгын өзүнүн мыйзамдары бар. Ошонун негизинде, ошонун чечиминде болуп аткан бул тыянактар. Бул жекеле бирөөнүн баягы тажаганынан мындай болгон чечим эмес. Эки келишимдин болушу бар деген себеби, мисалы үчүн көп учурда тармактык маркетингде бар. Мисалы үчүн ошол адам бир эле учурда кардар, бир эле учурда ал ишкер болушу кириши мүмкүн. Анан ошондо айтат, мындай бир да элестетип көрсөңүздөр, сиздер бир Coca-Cola же Pepsi компаниясына кирдиңиздер да, сиз дистрибьюторсуз деп сизди айтып коюшту. Сиздин ишиңиз сатыш керек. Анан бир маалда директор келип эле сизге, сен 1000 тонна, 100 тонна эмес, 100 литр сен алышың керек деп мына бир шарт кое турган болсо, бул кандай деген шарт болушу мүмкүн? Бул баягы шартка, бул соодага ылайык келбеген шарт да. Шариатка ылайык келбеген шарт. Мисалы үчүн дагы кошумча бир пайда көрөйүн деген. Бул шариатка туура келбеген шарт. Анан
ошол биз риба дедик, жанагы кумар дедик, ошондой эле бул дагы пара да болушу мүмкүн. Ошол бир жумушка кирип атканда, мисалы үчүн, сиз акча берип кирейин деп атасыз, айтып атат да сиздерге, сен бул компанияга мүчө болуш үчүн мындай акча берип киришиң керек дейт да. Демек бул пара. Жанагы биз айткандай пара да болушу ыктымал. Ушул баякы негизги маселелер. Дагы биз билбейбиз. Биз билген негизги ошо тармактык маркетингде ушундай болуп аткан иш-чаралар. Ошондуктан биздин карапайым эл, биздин ушул берүүбүздү көрүп аткан адамдар өтө мындай сак болушу керек. Себеби шылуундар көп, алданып калбашыбыз керек. Анан мен ошол мыйзамдар туурасында дагы токтолуп келип жатат. Себеби Кыргызстанда азыркы учурда тармактык маркетинг, сетевой маркетинг туурасында эч кандай мыйзам деле жок. Ал эми башка өлкөлөрдө бар. Ошол эле биз сөз кылган Америка, Канада, Франция жана башка өлкөлөрдө мыйзамдар бар, чектөөлөр бар. Кандай бул тармактык сетевой маркетингде иштегендер кандай иш-чараларды аткарыш керек? Ошол кардарлар менен кандай мамиледе болуш керек? Бул алардын мыйзамдарында бар. Кытайга мисал алалы биздин кошуна. Кытай 1998 жылдан 2005 жылга чейин таптакыр тармактык маркетинг компанияларга уруксат берилген эмес, тыюу салынган. Бирок 2005 жылы Кытай Дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болууда алардын шарттары коюлуп, Кытай уруксат берген аларга. Кытайда ошондо 200 компаниянын ичинен 14 эле компанияга лицензия берилген. Ал эми биздин ошо кошуна өлкөлөрдү айта турган болсок, мисалы үчүн Россия, Украина, бул жерде аларда дагы мыйзам кабыл алынган. Мыйзамда, мисалы үчүн, ал жерде баягы эмгек келишиминде көрсөтүлүш керек деген. Ошол эмгек келишимдер болуш керек, катталыш керек деген. Эгер баягы сетевой компанияга бирөө келе турган болсо, демек ошол адам баягы күйүп кетпесин, баягы мындай алданып калбасын деген негизде алар баягы келишим, эмгек келишимин негизинде иш алып барышат. Араб өлкөлөрүн айта турган болсок, мисалы үчүн Бахрейн, Сирия, бул өлкөлөрдө ошо министрлик деңгээлде мындай тармактык компанияларга тыюу салынган. Мындай иштеген себеби шылуундар көп, алдамчылар көп, элдер акчасын баягы жедирип коет, тарттырып жиберет. Ошондуктан болгон окуя мунун бардыгы. Ал эми фатуалар туурасында айта турган болсок, мен жана сөз кылдым, бул Кыргызстан мусулмандар аалымдар кеңеши бул баягы дүйнөдө биринчи эле фатуаны чыгарганы жок. Мисалы үчүн Мажма фикх ислами деп коет, баягы фикх академиясы дүйнөлүк. Бул 2003 жылы эле чыгарган. Ошондой эле мисалы үчүн ошол тармактык маркетинг менен шугулданып иштөө болбойт деген фатваларды Сауд падышачылыгы, Мисыр, ошол Египет, Иордания, Сирия, Судан, Палестина, ошондой эле Туркияда Евразия фатва мажлиси деген бар. Мен ошол мажлиске өзүм катышканмын. Ошондо дагы ошо тармактык маркетинг менен шугулдануу болбойт деген чечим чыккан. Ошондуктан туугандар, биз мунун айтып аткан себебибиздин бир эле себеби биздин карапайым калк алданып калбашы керек.
өзүнүн акчасына, өзүнүн эмгек ошол бешине тери менен тапкан акчасына баягындай алданып, пассивный доход жана башка деген ураандарга алданып калбаш керек. Дагы бир айта кетчү нерсе, билесиздер, бул Бишкекте жумуш издейм деп көрсөңүздөр, көп учурда мындай директордун жардамчысы керек, чет элдик компанияга иштечү кызматчылар керек. Ушундай бир кызыктырган бир рекламалар бар. Көбүнө чалып көрсөңүздөр, ошо тармактык маркетингдин өкүлдөрү болуп чыга келет. Булар эптеп бир адамды алып келип, бир акчасын алып, мындай ишин жүргүзгүсү келет. Ошондуктан мен ошол айтарым, сак болуңуздар, шылуундарга алданып калбаңыздар. Анан дагы бир айтчу маселе, азыр сот тармактарда көп ушул сетевой компаниялар миллиондон катталуучусу бар, подписчиги бар ырчыларды, шоорчуларды жана башка адамдарды колдонуп жүрөт. Ошондуктан ошо блогерлерге дагы айтып кайрылып кетмекчибиз. Сиздер себепчи болбоңуздар. Ошондой шылуундарга, ошондой алдамчыларга сак болуңуздар демекчимин. Кийинки башка дагы берүүлөрдө жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.